азыркы ККМ системасына эл каршы эмес. Баарыбыз силердин жүргүзүп аткан саясатты колдойбуз, бюджет болсун, элдер айлык акын алсын депчи. Болгону элге упрощенный вариант керек да, жеңилдетилген система. ККМге азыр бул жерде байкалар айтып өттү, 1% кошуп атышат. Сахар 100 сом болсо, бир кап сахарга 50 сомго чейин кошуп атышат, 35 сом. Ошол эле майды алсак, бардык нерсеге аз эле кошот, оптовый. Анан кантип биз выручкадан 6% төлөйбүз. Мамлекеттин талабы бул жер аябай чоң болуп атат да. Элдин көйгөйү ушул проценттин жеринен келип атат. Мына сиздерге чечимди кабыл алганы келдим да бул жерде. Патент төлөйм десеңер, патент төлөгүлө. Иштейсиңерби? Иштегиле патент менен. Счет фактураны сурайм мен баары. Мен укуклуу. Каалайсыңар патентте төлөбөй эле койгула. Бирок счет фактураны айткыла мага контрабандисттерди айтып бергиле. Сиздер менен акылдашып алып бир нукка түшөлү. Туурабы? Силерге дагы, анан өкмөткө дагы пайдалуу жагын бүгүн чечейлер. Сизден суранабыз ушу ККМди жоюп эле бизге. Убактылуу болобу же ушу бизге патенттик система кылып туруп эле, бирок патентти кылганда дагы ушу ишкерлерге ушу жоопкерчиликти биздин мойнубузга билип, ар бирибиздин немебизди эсептеп туруп, чоңураак иштеген чоңураак, патент төлөгүлө азыраак төлөп туруп, ошонун баарыбызын ушу төлөй тургандай кылсак да, бар арабызда ушу төлөбөй дагы жүргөндөр бар да. Биз мунун баарын иреттеп келатабыз да кичинеден. Жанагы сен айтып аткан эле счет фактура аркылуу иреттеп, ордуна коюп келатабыз. Муну баары иреттелет, урматтуу агайын туугандар. Мен сиздерге Садыр Нуркожоевичтин да менин да саясатымды айтып берейин. Биз сиздерге жумуш иштеп аткан үчүн ыраазыбыз. Биз силердин жоон териңерди сыйрыбайлы деген жерибиз жок. Бирок ушул жерден миллионду, миллиардты таап алып, анан бөлөк республикага катышып кетип, ошол жактын бизнесин көтөрүп аткандарды биз эми келе кой, беркел бизге кичине акча төлөп кой дейин деп атабыз. Мына азыр СМБнын первый замы кетти, кармалды. Жумушунан кетти баары. Налогоевиктердин баары кармалды. Биз үстүндө крыша жок азыр аларда. Мына Камчыбек Кыдыршаевич крыша болгон жери жок, министр МВД жок, мен болгон жокмун, Садыр Нуркожоевич болгон жок. Азыр эми мына заводдордун ичине кирип, азыр порядогун келтире баштады. Биз сиздерге только шарт түзүп беребиз. Мына азыр мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Моорекиндей жерлердин баарын жууганга, татнакай кылып, Россияныкындай чоң фуд центрларды түзгөнгө биз даярбыз. Көптөн бери эле уже 100% алдык дегенибиз менен арабызда бар 5 кол тең эмес да. Ошон үчүн менден сураныч, ошо администрация байлап койсоңор патентти 100% алат болуш керек деп оюм бар да. Рахмат. Ошондой кылабыз. Рахмат келгениңизге. Бизге ушундай түшүнүктүү киши келип, ушуну түшүндүрүп, биз эле көзүбүз ачылып калды. Эң келгениңизге чоң рахмат. Анан эми чурулдабай ушу патент аркылуу калалы, тынч отуралы, барып эле абыйдын астына ажылдай бербей. Туура айттымбы?